Самарканд шаарында түрк мамлекеттеринин уюмуна катышуучу өлкөлөрдүн башчыларынын саммитинин жыйынынын алкагында Алишер Навай атындагы түрк дүйнөсүнүн биримдигине кошкон салымы үчүн эл аралык сыйлыгы көрүнүктүү кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовго көз өтүп кеткенден кийин ыйгарылды. Аталган сыйлыкты ыйгаруу түрк мамлекеттеринин уюмуна катышуучу өлкөлөрдүн мамлекет башчыларынын чечими менен кабыл алынган. Бул эл аралык премияны Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго тапшырды. Президент Садыр Жапаров кыргыз элинин жана жеке өзүнүн атынан Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке жана өзбек элине түрк адабиятынын жана дүйнөлүк адабияттын жалпы эле маданияттын өнүгүшүнө кошкон эбегейси зор салымын эске алуу менен көрүнүктүү жазуучу Чыңгыз Айтматовду кадыр барктуу сыйлыкка көрсөткөндүгү үчүн терең ыраазычылык билдирди. Көз өтүп кетсе дагы эмгектерин баалап, бүгүнкү берип жаткан сыйлыгыңыздарды рахмат айтабыз. Өзүмдүн атымдан жана жеке жалпы кыргыз элинин атынан рахмат айтамын.